Аял кишини машина айдаганы шариятта кандай каралган? Эми караш керек бул аял кишини шариаттагы машина айдап атканы. Муктаждык барбы жокпу? Эгерде бул болсо, күйөөсү жок болсо, бала чаканы садикке алып барган, же мектепке алып барган, же оорулуу, ушундай немелерге андан башка ташый турган эч ким жок болсо, анда зарылчылыкка жараша фатва беришкен алдындар. Атак жөндөн деле күйөөсү деле бар, баласы деле бар, өзү деле айдап ал, жакшы эмес бул. Бирөө жаман көрсө мени. Бирок ачык эле айтып коем, мындай жакшы эмес ал. Кээ бир жерлерде күйөөсүнүн жанына отургузуп алып өзү айдай бер. Күйөөсүнө отургузуп коюп, өзү соода кылып тиякта турган. Күйөөсү кызмат кылыш керек эле, бул тескерисинче агыз кайда эмне болуп баратабыз анда. Ошон үчүн иншалла көп неме кылбаш керек да, буну ар биринин өзүнүн зарылчылыгына жараша каралат да. Зарыл эмес болсо айдаганы жакшы эмес.